Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Жапаров кийинки Олимпиадага спортчуларыбызды казан эт, куржун газы карталар менен жөнөтөбүз. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине маек куруп, Париж Олимпиадасындагы кыргыз спортчуларын түзүлгөн шарт боюнча сындарга жооп берди. Жапаров уюштуруу боюнча Кыргызстандын Олимпиадалык комитетинен кемчиликтер болгонун, бирок жалпы жонунан спортчуларга жетишерлик кам көрүлүп жатканын айткан. Мамлекет башчы комитет спортчуларга диетолог жана психолог кош берүү маселесинде карап коюшса болмоктугун белгилеген. Биринчиден, сындында чек болуш керек. Сындайт десе эле майда чүйдө бир нерседен кыйкым издеп, жакшы кетип бараткан иштерди бурмала бериштин кереги жок. Биз акыркы 4 жылда спортчуларыбызга жакшы эле көңүл буруп келе жатабыз. Ошон үчүн мына бүгүнкүдөй жыйынтыктар болуп, медалдарды алып жатышат. Эми ушуга да шүгүр дейли, мурда эптеп эле катышып келсек болду деп жүргөн болсок, бул ирет жок дегенде 3-6 медал алышыбыз керек деген амбициябыз пайда болду. Экинчиден, албетте уюштуруу жагынан Олимпиадалык комитеттен кемчиликтер бар. Мисалы, диетолог менен психолог жагында карап коюшса болмок. Ал эми тамак аш жагынан уюштуруучулардын тамагы жакпаса, спортчулар ар бири өздөрү үчүн кам көрүп алса деле болмок. Олимпиадага кетер алдында 15-20 күн мурда ар биринин колуна тамак аш, витамин, кийим-кечек керек болсо сатып алгыла деп $5000 бергенбиз. Кыскасы, баскан тургандары кененирээк болсун дегенбиз. Парижде тамак ашы кенен эле экен, бирок тамак аштын түрлөрү бирине жакса, экинчисине жакпашы мүмкүн. Бири балык жегиси келсе, башкасы эт жегиси келет дегендей, биз кыргыздар этсиз тура албайбыз. Ошон үчүн ар бир спортчубуз өз курсагына кам көрүш керек болчу. Мурдага караганда спортчуларыбыз азыр Кудайга шүгүр эле көңүл буруп жатабыз. 3 жылдан бери мисалы күрөшчүлөрүбүзгө эң кымбат деген витаминдердин камсыз кылып келдик. Бир жылда эле 4 миллион сом каражат жумшалат экен. Мурда жатаканаларда жашап жүргөн спортчуларыбыз бар эле. Аларга шарт түзүп, батирлерди алып, ижарага акысын төлөп берип келдик. Эми Кудай буйрса өз үйлөрү болуп калат. Мурда спортчуларыбыз элер алып мелдештерге бараарда акчалары өз убагында бөлүнүп берилбей, каражат жок, ар кимден карыз алып мелдешке кетип жүргөн күндөрү болгонун өз көзүбүз менен көрүп жүрбөдүк беле. Анын баарын тез эле унутуп калдыкпы? Мелдештерге барып келип, андан кийин акчалары колдоруна тийген кезде карыздар менен эсептешип жүргөндөрүн мен өз көзүм менен көргөм. Ал күндөр эми артта калды. Мындан ары эми андай болбойт. Кыскасы, көрө көсөм болом дегендей. Кийинки Олимпиадага кандай даярдыктар менен баруу керектигин билип алдык. Кийинки Олимпиадага спортчуларыбызды казан эт, куржун газы карталар менен жөнөтөбүз. Азырынча кылдан кыйкым издебей, андан көрө спортчуларыбызга дем берип колдоп туралы деген президент Садыр Жапаров. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Сузакта жаңы бокс ордосу ачылды. Сузак районундагы Көкжаңгак шаарында жаңы бокс ордосу ачылды. Спорт жайынын ачылыш аземине Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы, Кыргызстандын бокс федерациясынын вице-президенти Камчыбек Ташиев катышты. Спорт ордосунун ордунда буга чейин эски спорт залы болуп, жергиликтүү балдар машыгып келишкен. Анда спортчулар үчүн керектүү шарттар жок болчу. Ал эми имарат 2005-жылдары ашар жол менен курулуп, талаптарга жооп берген эмес. Ошол эле маалда эскилиги да жеткен. Машыктыруучу Бакытбек Рыскулов жергиликтүү үйлөрдүн атынан Камчыбек Ташиевке кайрылып, балдар үчүн бокс ордосун жаңылап куруп берүүсүн суранган. Камчыбек Ташиевдин үй бүлөсүнүн каржылык колдоосу негизинде заманбап жаңы бокс ордосу 1 айдын ичинде курулуп бүткөрүлгөн. Анда боксчулар жана башка спортчулар үчүн машыгуу каражаттары толугу менен камсыздалып, ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Бокс ордосу учурда 200гө жакын спортчуну кабыл алууга даяр. Ачылыш аземинде Камчыбек Ташиев бокс ордосунан бүгүнкү күндө Кыргызстанды бүткүл дүйнөгө таанытып, Олимпиада оюндарынын финалына чыккан Мунарбек Сейитбек уулундай боксчулар көп чыгат деген ишенимин билдирди. Бул ордо жаштарыбыздын келечек муунун сүйүктүү спорт ордосу болуп калышына тилектешмин деген төрага.
Садык Шернияз эски видеодон чуу чыгарган патриот жарандарыбызды токтоо болуп бөлүнүп жарылбоого чакырам. Кыргызстандын Францияда кыйгар муктуу элчиси Садык Шернияз пост жазганча балбандардын тамак ашына кам көрсө болмок экен. Балбандардын тамак ашын камсыздай албаса ал жакта эмне жүрөт деген сындар кечээден бери социалдык тармакта талкуу болуп жаткан. Бүгүн Садык Шернияз ал сындарга өзүнүн жүйөлүү кептери менен жооп берди. Урматтуу Кыргызстандын намысын коргоп келген спортсмендер, силер биздин сыймыгыбызсыздар. Мүмкүн уюштуруу ишинде мүчүлүштүктөр болуп жатса, биз ошол кемчиликтерди жоюуга милдеттүүбүз. Силерден ар бириңерди чакырып үйдөн күнүгө 3 маал тамак берүүгө кандай куштар экенимди билсеңер керек. Айла жок, Олимпиаданын шарты катуу экен, ал ишти аткара албай жатамын. Азыр уюштуруучулар атайын өзгөчө тамак аш менен силерди камсыздап жатканын да билем. Бирок эски видеону көрүп андан чуу чыгарган патриот жарандарыбызды токтоо болуп бөлүнүп жарылбоого чакырам. Элчиликтин атынан, жеке үй бүлөмдүн атынан азыр Парижде жүргөн ар бириңерге 1000 евро Парижден атайын белектеп арнап олтурам. Эртеңден баштап ар кимиңер федерация башчыларыңарга кайрылсаңар силерге түздөн түз берилет, эч нерседен кам санабагыла. Силердин артыңарда силерди колдоп сүрөп келген жүздөгөн патриот уул кыздарды көрүп жатам. Силер тарых жасап жатасыңар, ошол жолуңар шыр болуп, бизди күндө кубантып, даңктуу жолуңарды улай бергиле деген Садык Шернияз. Кичинекей, наристе жаш, 6 баласы жетим калбасын, ушул эне жашасын десеңиздер, аягына чейин көрүп, видеого лайк басып, колунда бар инсандар, Аллах үчүн ихсан кылып кетиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мен Эл Үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Операция болуш үчүн 20 000 доллар каражат керектелиптир. Эми бул сума дагы өзгөрүп кетиши мүмкүн экен. Ушул эжекебиздин буттарында, сөөктөрүндө жетканда кальций азайып, буту иштебей шал болуп баратат да күндөн күнгөчө. Ошого сиздердин жардамыңыздар керек. Болушунча ихсаныңыздарды көбөйтүп, ушул эжекебизге бериңиздер. Ушул реквизиттер Мухамбек Б деп Сбербанк чыгат, Ембанк Курстанбек Б деп чыгат тугандар. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды которуп коюңуздар. Бул аталып аткан реквизиттерди айтып атканымдын себеби көпчүлүгү баягы биздин видеолорду көчүрүп алып, өздөрүнүн немесин коюп алып, мошенничество кылышы мүмкүн экен да туугандар. Ошолор көчүрүп алгандар болуп атат да. Биз көбүн ушул роботуга берип эме кылган учурларыбыз болду. Биздики официальный фонд Юстиция министрлигинен атайын каттоодон өткөн. Кеңири ушул эжекебиздин өзүнө түшөт, көрө бересиздер. Эжекебиздин 6 баласы бар. Ушинтип күндө ушул акыбалда жатат да. Бул жакта мына кичинекей бөбөгү наристеси дагы жатат. Эми эжекебиз тура албагандыгына байланыштуу. Бул бөбөктү бул жакта эжебиздин кыздары карайт да. Эжебиз ушул акыбалда жатат. Ошо кайдыгер карабастан ушул эжебизге жардам берип кетиңиздер туугандар. Мындай күндү, мындай оор дартты эч кимдин башына салбасын. Кудайым душманыбызга дагы ыра көрбөйбүз. Буюрса эжекебиздин дагы үмүтү чоң сиздерден. Ошол насип кылса, эжекебиз бутунда туруп кала турган болсо, Алла насип кылса, ушу сиздердин бир чоң бир соолукта калганыңыздарга мына акыретте дагы күбө болобуз туугандар. УКМК Эркин Мамбеталиевдин кармалганы боюнча маалымат берди. Крим ТВ Эркин Мамбеталиев кармалды. Бул тууралуу Улуттук комитети билдирген. Белгиленгенде атайын кызмат тарабынан уюшкан кылмыштуулукка жана мамлекеттик түзүмдөрдөгү коррупциялык көрүнүштөргө каршы күрөшүүнүн алкагында Мамбеталиев Эркин Шамытаевичтин Крим ТВ Рыспек Акматбаевге ошондой эле мурда өзгөчө оор кылмыштары үчүн соттолгон Камчы Асанбектин кылмыштуу тобуна тиешеси бар экендиги тууралуу маалыматтар алынган. Тактап айтканда, Эркин Мамбеталиев Рыспек Акматбаев менен Камчы Көлбаевдин криминалдык чөйрөсүндөгү кылмыштуу байланыштарын жана өзгөчө таасирлеринен пайдаланып, алардын колдоо көрсөтүүсү менен коммерциялык мүнөздөгү жеке маселелерди чечкени аныкталган. Тагыраагы Эркин Мамбеталиев узак убакыт бою кылмыштуу кирешелерди легализациялоо боюнча иш-аракеттерди жүргүзүп, көп сандаган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү, батир же тилкелерди, коммерциялык объекттерди, кымбат баалуу автомобилдерди жакын туугандарына каттаган жана алардын көпчүлүгүнүн эч кандай уруксат берүүчү документтери жок болгон. Уюшкан кылмыштуу топко катышуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында УКМК кызматкерлери тарабынан тинтүү иш-чараларын жүргүзүп, натыйжада ок атуучу куралдардын арсеналы толугу менен алынып, 4 миллион акш долларынан ашык мыйзамсыз жол менен алынган мүлктөр аныкталды. Мындан улам Эркин Мамбеталиев Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 261-беренесинин 2-бөлүгү уюшкан топко катышуу боюнча Каракол шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө ыкчам иш-чаралары жүрүп жатат. Таласта 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Талас облусунда 10 августта жер титиреди. Өзгөчө кырдаалдын эстилигинин алдын ала маалыматына ылайык жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок.
Сейсмология институту берген маалыматка караганда саат 10:26 Кыргызстандын аймагында күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө Талас облусунун Бакай-Ата районунун Маданият, Ынтымак айылдарында, Талас районунун Козучак айылында 3 бал сезилген. Ал эми Атай Огонбаев, Калба, Кумарык айылдарында, Бакай-Ата районунун Өзгөрүш айылында жана Талас шаарында 2,5 балга, Ынтымак айылынан 15 чакырым түштүктө, Талас шаарынан 23 чакырым түштүк батышка жеткен. Жапаров 29 миңден ашуун ипотекалык батирлердин курулушу пландалып жатканын айтты. Өлкө боюнча 29 миңден ашуун ипотекалык батирлердин курулушу пландалууда. Бул тууралуу президент Жапаров президенттин иш башкармалыгынын 30 жылдыгына арналган иш-чарада билдирди. Анын айтымында учурда иш башкармалык тарабынан өлкө боюнча 12.659 батирдин курулушу жүрүп жатат. Менин үйүм 2021-2026 турак жай программасынын алкагында республика аймагында дагы 16.351 батирдин курулушу башталды. Жалпысынан аталган программа боюнча 29 миңден ашуун батирдин курулушу пландалууда деп белгиледи мамлекет башчы. Орусияда мыйзамсыз соода кылган мигранттарды кармап товарларын талкалашты. Екатеринбургда мигранттарды жана мыйзамсыз соода кылгандарды издөө максаттарында күч органдары жана орус коомчулугу кыймылынын активисттери тарабынан рейд жүргүзүлдү. 9 сатуучу кармалгандан кийин жашылча жемиштер кароосуз калып, андан өтүп бараткандар пайдаланып кетишкени жергиликтүү басылмалар жазып чыкты. Орус коомчулугу кыймылынын активисттери ары бери өткөндөргө жашылча жемиштерди бөлүп алууга уруксат беришкен, жөн эле алууга батынбайт элек. Алар сатуучу качып кетти, ал армияга баргысы келбейт деген үчүн алып жатышкан печеньелер айтып беришкен. Жер жемиштин акысын төлөйсүзбү деген суроого жок, мыйзамсыз сатышат деп жооп беришкен. Рейдке катышкан милиция процесске кийлигишкен эмес. Логарт укук коргоо тобунун жетекчиси Сергей Колосовский жолдон өтүп бараткандар менен милиция кызматкерлери мыйзамды бузуп жатканын билдирди. Милиция кызматкерлери кандай болуңунда да убактылуу ээсиз калган мүлктү коргоону камсыз кылыш керек. Бул биздин өлкөдөгү соттук практикага ылайык милиция кызматкерлеринин негизги милдети. Табылган нерсени алып алганы уурулук болот. Мисалы, адам телефонун таап, сим-картаны ыргытып жиберет, андан кийин ал кармалып Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 158-беренесин уурдоо боюнча жоопко тартылат. Бул жерде полициянын шалаакылыгынан тоноочулукка жол берилди деген адвокат. ИИМдин Екатеринбург боюнча басма сөз тобу рейд кызматка мигранттарды, мыйзамсыз миграция фактыларын жана башка мыйзам бузууларды издөөгө багытталганын билдирген. Ошол эле маалда милиция кызматкерлеринин көзүнчө уурлук фактылары тууралуу маалыматты четке кагууда. Милиция кызматкерлеринин катышуусунда башка бирөөнүн мүлкүн уурдоо фактылары тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт деп айтылат маалыматта. Акылбек Жапаров курулуш тармагы Союз мезгилиндеги көрсөткүчтөн. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жалпы билим берүүчү мектептерди жана турак жайларды ишке киргизүүнүн көлөмү Союз мезгилиндеги көрсөткүчтөн ашып кеткендигин билдирди. Кыргызстандын куруучулар күнүнө карата жасаган кайрылуусунда Министрлер кабинетинин төрагасы тармактын кызматкерлерин жана ардагерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап, алардын өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө жана гүлдөө өсүшүнө кошкон салымын белгиледи. Биздин мамлекеттик тармакта да, жеке тармакта да иштеген куруучуларды куттуктагым келет. Сиздер жаратпансыздар. Биздин алдыбызда зор жана амбициялуу милдеттер турат. Бирок ийгиликтерди белгилеп кетүү маанилүү. Курулуш тармагынын айрымдары боюнча Союз мезгилиндеги көрсөткүчтөрдөн ашып кеткенибизди көрүп жатабыз. Бул көрсөткүч бизге күч-кубат берсин. Биз 30 жыл артка кылчайып өткөнгө суктанып келдик. Бүгүн биз эң жакшы күндөрүбүз жана жетишкендиктерибиз алдыда экенин түшүнөбүз. Биз ата-бабаларыбыздын урпактары менен сыймыктанабыз. Ал эми өлкөнүн бүгүнкү жетекчилиги социалисттик мамлекеттин көрсөткүчтөрүнөн ашып кеткен. Биздин балдарыбыздын, мамлекетибиздин келечеги гүлдөө өсөөрүнөн кабар берет. Экономиканы өнүктүрүүнүн бул жетишкендиктери өзгөчө эгемендүүлүк майрамынын алдында жана Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилөө маалында чоң мааниге ээ, деди Акылбек Жапаров. Жапаров улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргыз СССРинде 1985-жылы 1096 миң чарчы метр, 1990-жылы 1560 миң чарчы метр турак жай имараттары пайдаланууга берилип, бул эң жогорку көрсөткүч болгон деген. Ал эми 2023-жылы 1587,5 миң чарчы метр турак жай имараттары пайдаланууга берилип, муну менен советтик мезгилиндеги эң жогорку стандарттардан ашып кеткен. Жалпы билим берүүчү мектептерди ишке киргизүү боюнча эң жогорку көрсөткүч 1968-жылы жана 1987-жылы болуп, Кыргыз СССРинде 50 мектеп ишке берилсе, ал эми 2023-жылы 105 мектеп пайдаланууга берилген.